Саламатсыңарбы? Биз бүгүн Сейтек Борбору жана Кыргыз Республикасынын Салттуу Ушу Федерациясынын колдоосу астында ушу боюнча сабак өтөбүз. Ушу бул күрөш искусство. Мага бул сабакта Кокумбек кызы Элес ушу боюнча спорт чебери жардам берет. Биринчи көнүгүү биз бул дем алган көнүгүүдөн баштайлык. Азыр Элес көрсөткөндөй бутуңарды кыйчалаштырып отурасыңар. Денеңер түз, ийниңерди ылдый кылып, ийинди көтөрсө болбойт. Азыр көтөрсөң, минтип көтөрсөңөр болбойт. Абдан ылдый кылып, денеңерди түз, башыңарды түз. Бул жакта мындай ийилип койгондой сезилиш керек. Башыңар түз, көзүңөрдү жумуп, өзүңөрчө жай дем алып. Жай дем алганда биз демди ич жака ылдый жасайбыз. Анан дем чыгарганда ичиңерден өйдө болуп дем чыгарасыңар. Ошо ичиңер менен дем алганда бул деген жакшы өпкөңөрдүн баары жакшы кислород менен камыктанып, жакшы денеге жакшы болот. Ошентип силер 3 мүнөттөй отургула. Андан кийин биз ийилгич көнүгүүлөрдү баштайбыз. Ийилгич көнүгүүлөр бул бизге деген денени жылытуу үчүн керек. Анткени деген чоң көнүгүү кылганга чейин денеңерди биз жылытып алышыбыз керек. Бутту кармап, буттун учун кармап, денеңерди түз кылып, башыңарды ылдый кылбай, ошо бутка жатасыңар. Элес көрсөткөндөй бутка жатып жасайсыңар. Экинчи көнүгүү бул ийнелик деп аталат. Ийнеликте биз бутубузду түз кылабыз. Эки тарапка бутуңарды чоюп, бутуңар түз болуш керек, бутуңарды көтөрбөгүлө. Денеңер, аркаңар түз болуш керек. Мындай эметип көрсөм, мындай сутулиц этип көрсөм, наоборот. Моундай кылса болбойт. Моундай деген бул туура эмес. Түз кыл аркаңды. Түз кылып, башыңарды ылдый кылбай, астыга карап, колуңар менен буттун учун кармайсыңар. Эми оң бутка жатасыңар. Ошондой эле денеңер түз, башыңарды ылдый кылбай, өзүңөрдүн денеңерди чоюп, сол бутка карап, денеңер ошентип бутуңар кичине ооруса, бул абдан жакшы белги болуп эсептелет. Эмки көнүгүү бул ажыдарын эс алып жаткан маалы. Бутуңарды жерге коюп, таманыңарды алып, эки жака аркаңарды жерге коюп, өйдө карап жатасыңар. Эмки көнүгүү бул шпагат. Оң бутуңар асты жакта. Бутуңардын баары түз. Шпагатка отура албасаңар, колуңар менен кармап, мүмкүн болушунча отурушуңар керек. Анткени өйдө отурсаңар деле ошондой болот. Ким шпагатка толугу менен отурса, ошентип жатсаңар болот. Элес жатып көрсөң. Сол бутка шпагат. Ким шпагатка отура албаса, силер капаланбагыла, машыксаңар, күнүгө жарым сааттан ошентип шпагатка кылсаңар, өзүңөргө жакшы болот. Болду, рахмат. Элес. Болду, жылынуучу көнүгүүлөрдү бүттүк. Эми биз ушу күрөш искусствосын колу, бут, теп, буту менен көрсөтөлүк. Азыр деген биз стойкаларды кылалык. Стойка. Мабу, дулюбу. Мабу, дулюбу. Дулюбуда бутту монтип, согончокту монтсе болбойт. Биз деген буттун учун астыга
ийишибиз керек. Бул дулюбу деген стойка. Эмки стойка чабуу. Анан мабуга тегеренип турабыз. Чабуу. Аркаңар менен турасыңар, анан астыга мабуга отурасыңар. Мактарды алсак, бүгүн биз сырткы мак, анан ички мак жасайбыз. Азыр сырткы мак, тоголок макты кылабыз. Эми ич жака мак жасайбыз. Колуңарды эки жака түртүп, манжаңарды бир кылып, алаканыңар менен түртөсүңөр. Эми бут менен согуу. Бут менен соккондо биз капталга согобуз. Анан кийин түз астыга согобуз. Азыр түз астыга соголук. Бутуңардын баары түз. Таманыңар жерде туруш керек. Эми капталга соккон бут. Денеңерди түз кармоого умтуласыңар. Анан бутуңардын аркасынан көзүңөр менен карайсыңар. Кайсы жака тебип атканыңарды көрүшүңөр керек. Эми биз эң негизги бөлүккө жеттик. Азыр деген биз экинчи бөлүктү аягына чейин Шаолинь муштумунун 5 жаны бар формасын көрсөтөлүк. Экинчи бөлүктү. Тогулуу менен көрүп алдыңар. Бул деген дагы бир жолу кайталап кетейин, 5 жаны бар формасы. Бул жерде биз аталыштары дагы бар. Ар бир форманын аталышы менен жазасыңар. Аталыштары абдан мындай кооз, силер деген ошону өзүңөргө элестетип, ошол жаны бардай жасашыңар керек. Азыр деген биз биринчи форманы көрсөтөлүк. Бул 5 тырмак башка туруп калды. Илбирс чаңын сапырды. Силер өзүңөр көргөндөй эле бул жакта абдан стойкалар ылдый болуш керек, денеңер түз болуш керек, анан кийин күч менен жасашыңар керек. Азыр деген эмки форма бул ак жылан ийилип чыгат. Жыланга окшошуп турат. Колуңарды көрдүңөрбү? Алаканыңар түз, манжаңар бирдей. Ак жолборс айды карады. Эмки форма. Же бул бөлүктөрдү көрсөтүп коелук, бул көнүгүүлөрдө. Бул биринчи кичинекей бөлүк. Бул көнүгүүлөрдө өзүңөр көргөндөй эле илбир, жолборс болсо мындай алакандар болот. Жылан болсо манжаңар бирдей, жыланга окшоп соймолонгон колдор болот. Илбир, жолборс болсо деле муштумдар деле болушу мүмкүн. Жөн эле айтканымда силер ошону билип алсаңар болот.
Анан эмки форма бул ак жылан айды карады. Бир жолу. Эмки форма бул деген алтын элбирс таш жарды. Азыр силер көргөндөй эле элбирс таш жарды формасында чын эле жаргандай көрүнүп турат. Ошон үчүн силер ошентип кылсаңар өзүңөрдүн мындай аң сезимиңер менен ойлоп, кандай болушу мүмкүн деп, анан кыймылдар менен кылсаңар өзүңөргө мындай сөздөрдү жаттаганга жеңилирээк болот. Эми ошо экинчи бөлүктү жасайлык. Всю связку. Эми дагы кичине калды. Дагы кичине үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Эмки форма бул деген элбирс куйругу менен токойдо жол салды. Буттар менен тебүү, жаңы эле көрсөткөндөй. Эмки форма бул билинбей үңкүргө кирүү. Ошентип көнүгүүлөрдү кылып жатканда силер кичине чарчап калсаңар, азыр атайын бир көнүгүү көрсөтөлүк, ошо көнүгүүнү жасасаңар болот. Бир колуңар өйдү жакта, бир колуңар ылдый жакта. Бутуңар кандай каалашыңарча ийиндин туурасындай койсоңор болот. Анан жай дем алабыз, дем чыгарабыз. Жай дем алабыз, колду ошентип көрүп жасасаңар болот. Бул көнүгүүнү кайсы маалда чарчап калсаңар, ошо маалда жасасаңар, бул деген жакшы көнүгүү. Демиңерди түзөп, эс алдырып, жакшы кылат. Эмки форма ак илек-илек жемин издеп жатат. Анан башкы формага келдик. Мына кантип баштасак, ошо формага кайта келдик. Бул деген абдан жөнөкөй, эффективдүү, абдан жакшы өзүн коргоого көнүгүү. Азыр экинчи бөлүктү толугу менен көрө аласыңар. Ошондой талыкпай машыксаңар, ошондой элеске окшоп жакшы даражада болосуңар. Эми биз эки ыкманы көрсөтөлүк, ошол эле көнүгүүдө алынган, ошол эле 5 жаныбардын формасынан алынган. Бул ак илек-илек бир бутунда турат. Бирөө соккондо силер жакын барып, бутуңар менен ичкетеп, анан башын мынтип кайрыйсыңар.
атайын жай көрсөтүп жатам. Анткени үйрөнүп жатканда көнүгүүнү жай жазаш керек. Эмки бул деген жолборс куйругу менен токойдон жол жасады. Бул жактан мен элес жака тебем. Элес болсо бул буттан башка жака кетип калыш керек. Мына бул көнүгүүлөр ошентип өзүн коргоого абдан жакшы жардам бериши мүмкүн. Эми сабактын аягына келип калдык. Бул биз деген физикалык жакшы көнүгүүлөрдү көрсөтүп берелик. Бул биринчи көнүгүү. Жерде жатып, колуңарды бүгүп, ошентип 10 секунд турушуңар керек. Денеңер түз, ошондо колуңар дагы күчтүү болот. Ошентип 2-3 жолу жасасаңар болот. Анан азыр капталга тебүүнүн дагы 10 секунд кармап турсаңар болот. Канчалык көп кармап турсаңар, ошончолук өзүңөрдүн бутуңар күчтүү болот. Оң бутуңар, сол бутуңар, 2 бутуңарга тең жасашыңар керек. Эми үй тапшырмасы ошо бүгүн өткөн көнүгүүлөрдү кайталоо, формалардын аттары менен көп жасашыңар керек. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Жакшы калгыла.